18 жаш, 25 жаш аралыгындагы жаштар, тагыраагы үйлөнүүгө даярданышы керек болгон жаштар азыр телефон менен кыйшаңдап видео тартып, TikTok тартып, маанисиз нерселер менен убакыт өткөрүп атат да. Эртең үй бүлөңдү кыйшаңдап багып кете албайсың да. Эртең үй бүлөңгө кыйшаңдап жагып кете албайсың. Ошондон жалпы жаштарды сураган. Өзгөчө мына 18 жаштан 25 аралыгындагы жаштарды мынаундарды TikTok же көрүнгөндөн гифине лайк басып отура бергенди сунуштабайм. Мында бир изденели. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы, ден соолугуңуздар жакшыбы? Видеороликтерди казак эли, өзбек эли бардыгы көрөт экен. Кыргызстанда дагы эң сонун көрүүчүлөр пайда болду. Албетте видеолорубузга лайк басып туруңуздар. Мен өткөндө бир видеоролик чыгарган болчумун. Бир эжебизге көзү ооруп, жардам керек болуп жаткандыгы тууралуу. Ошол эжебиздин мага айтты, ошол ыраазычылыгын билдирди, ошол сиздерге абдан ыраазы болгондугун жеткирди. Албетте ушундай сиздер дагы азаматсыздар. Мен ушундай жакшы подписчиктерим жана көрүүчүлөрүм бар экендигине абдан кубандым. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Мындан ары да каналыбызда ушундай бейбечара, колунда жок, ушундай жардамга муктаж адамдарга жардам берген видеороликтерди Кудайым буйруса көп сиздерге тартуулайбыз. Албетте сиздер дагы ушул биздин каналыбыздын арты менен соопко жетиңиздер. Сиздерден Аллах ыраазы болсун, дагы бир жолу айта кетейин. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин видеороликтерди казак элинде, ошондой эле Өзбекстандын көпчүлүк адамдары көрөт экен. Албетте сиздер дагы ушундай көрүп жатканыңыздарда мен аябай сүйүнөмүн. Албетте кыргыз эли, ошондой эле казак эли, өзбек элинин ушундай достугу, бекемдиги жана тилдеринин түшүнгөндүгү ушундай ар дайым биримдикте болуп жүрө берели. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып. Сиздерге Кудайым ыраазы болсун. Азыркы талкуулай турган видеоролигибиз, мен көптөн бери ушул видеоролик менен сиздерге айтып жатамын. TikTok тармагын болушунча сиздер менен биргеликте Кыргызстандан жабууга, ушул Кыргызстандан открытие кылып салууга болушунча аракет жасап жатамын. Видеого лайк басып, мына факты видеороликтерди көрүп, ушундай бузулган видеороликтерди көрсөң ачууң келет да TikTok тармагындачы. Ушул видеороликтерди көрүп өзүңүз дагы баа берип, ушу комментарийге жазып калтырып коюңуздар жана каналга катталып, эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Азыр мен ушул жерден бир видеоролик көрсөтөмүн, видеороликти. Ушул видеороликке өз сыныңызды айтып кетиңиз. Көпчүлүк адамдарга ушул адам мындай уят сыйыт деген нерсе жок экен да. Толук эле ушинтип эле айтып сүйлөшүп, ар кимге чалып уят немем кичине жашырыш керек да. Сөздүн дагы эби бар да. Сөздө эле сүйлөй берүүнүн эч бир кажети жок. Албетте сиздин дагы оюңуз маанилүү. Комментарийге калтырасыз деген ойдомун. Ушул жерден көрүп, азыр өзүңүз бааңызды бериңиз. Рыспек? Турбай айтаттан не кылса болот? Мына көргөнүңүздөрдөй эле ушинтип элдер менен тамашалашып макул тарта берсин. Бирок урматтуу TikTok колдонуучусу, антип сөгүнбөшүңүз керек. Сөгүнүп бирөөлөр менен ушинтип бул коомчулукка жарыя болуп атат, көпчүлүк адамдарга таралат видеоңуз. Албетте ушинтип сөгүнүп чыга берсеңиз, биздин кыргыздарда дагы ушундай уят сыйыт калбай калат. Азыр деле ушу комментарийге кирсеңиз, эми уят сөздөр толтура, ушинтип жаза беришет, ушундай жебечи, андай мындай жоголчу деп. Эми ошону жазгандан кийин эмне сиз ушундай жакшы жашайсызбы? Жакшы жашап кетесизби ошону жазгандан кийин? Кичине адам ойлонуш керек. Эгерде менин сөзүмө кошулбагандар болсо, албетте дизлайк басып коюңуздар, дизлайк басып коюңуздар. Ушинтип сөгүнгөн сиз дагы туурабы, туура эмеспи? Комментарийге өз оюңузду жазып калтырып коюңуз. Бул абдан маанилүү.
Азыр мына TikTok видеороликтерин сиздерге коюп беремин. Ушул коомдогу эң бозоку жайылып жаткан бийлер, жаман адаттар, мындайча айтканда шайтандын бул мындай үйү болуп калды TikTok тармагы. Ошол шайтандын үйүнө топтолгондордун баары ушинтип бийлеп, жыртаңдап, ар нерсе болуп чыгып жатышат. Жалаптığını moyuna alasın mı? Tojikiston va O'zbekiston nishoniyle ishlar olsa Qirg'izistonniki og'ziga Ay bля, бечаралар, силерге жаман боорум ооруйт. Эмне силер бирден чыгып, жалгыз чыгып сүйлөй албайсыңар, духуңар жетпейби ага? Каерде көрсөң ушу Өзбекстан, Тажикстан биригип битта Кыргыздан манака кылабыз деп. Мен силерге жиним деле келген жок, башка деле болгон жок. Себеп дегенде силер Кыргыздын духун көтөрүп атасыңар. Бул видеоңарды бүт нация көрүп атат. Алар таанып атат Кыргызды. О, кыргыздарга бир нация өзү жалгыз чыгып сүйлөй албайт экен, духу жетпейт экен деп. Ошон үчүн силерге жиним деле келген жок. Силер просто өзүңөрдүн мекениңерди таска тээп туруп, кыргыздын духун көтөрүп койдуңар. Көрдүңөрбү туугандар? Кыргыздын духу кандай экен көрдүңөрбү? Бир нация өзү чыгып сүйлөй албайт атат. Ошон үчүн туугандар, өзүбүздү өзүбүз шарманда кылбайлы, поддержкадан берели, чыгып аткан адамдарга аябай поддержканы берип колдоп турайлы. Бизди бүт эл таанысын, кыргыз дегенде денелер чымырап кетсин туугандар. Сөздү түшүнүп, угуп көргүлө. Буларга видео обращение жасап алсаңар деле болот. Себеп дегенде булар өздөрүнүн мамлекетин өздөрү шарманда кылып атат. Бизди бүт эл таанып атат, кыргыздарга бир нация өзү жалгыз чыга албайт экен деп. Анан силер дагы жеңил ойлобогула. 2,5 миллиард Кытай жеңе албаган, силер жеңил ойлобогула туугандар. Каерде көрсөң ошо Өзбекстан, Тажикстан биригип битта Кыргызды манака кылабыз деп. Эми Өзбекстан 32 миллион болсо, Тажикстан 9 миллион болсо, Кыргызстан 6 миллион болсо, эми мисал кылып айтканда 32 жаштагы атасы менен 9 класстагы баласы экөө келип алып 6 класстагы баланы сени мынакка кылабыз деп атат. Бул уят. Бул көттүн иши, билет. Эми Өзбекстанда да, Тажикстанда да мужик балдар бар. Бардыгы эле жаман эмес. Жаман калк болбойт, жаман адам болот дейт го. Ошундай чычкактар, уруш жаңжалды ушулар кылат да. Өткөндө да бирөөсү Өзбекстан, Тажикстан бери битта Кыргызстанды биз мынака кылабыз деп алып, бечара 87 000 подписчиги менен аккаунтун удалить этип, вообще жок болуп кетти. Бирок ал карманат изделип атат. Ушундай дадил, ишенген, любойун түйрөгөн адам жаныңда туруп, башка улуттан кечирим сураганында андан ашык намус жок да. Эң жаман ошол да туугандар. Ошон үчүн сөздү этияттап сүйлөгүлө. Ынтымакта болгула, красавчики.